Бүгүнкү эфирде Сокулук районундагы рейдтик иш-чаранын улантысын чагылдырабыз. Мында катар менен мас абалындагы айдоочуларды көрө аласыздар. Официально портал чыгаргыла, порталга жүктөгүлө. Тартпай турсаң дейт, дос. Тартал бой кет. Анда сиз кимсиз вообще? Сиз кимсиз? Сиз кимсиз? Ой, байке андай. Камера жигит, сага сөзүн кабыл кылсың, жигит. Ошон чыгарып 2 мүнөт. Уялбай эле үйлөнөбүз бияктан. Үйлөсүп дагы элек. Билек үйлөп коюңуз. Да. Болду көрүс. Бул жай Сокулук районундагы наркология бөлүмү. Ал эми бул айдоочуну инспекторлор мас соосун аныктоо үчүн алып келишкен. Себеби андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты жыттанып жаткандыктан жол тескөөчүлөрү муну текшерүүсү керек болгон. Ичкенин туура деп кол коюп атасыз. Айдоочу бардык тийиштүү экспертизалардан өттү. Спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарып жүргөндүгү анык болду. Бардык жагдай ызы-чуусу жок эле өтүп жаткан маалда айдоочунун досторунун бири камераны чаап жиберип, окуянын өңүтүн өзгөрттү. Официально портал чыгаргыла, порталга жүктөгүлө. Тура, сен баягы ким айдап келдиң деген башта. Тартпай турсаң дейт. Тартпай турсаң дейт, дос. Тартал бой кет. Жок, мен бияка машинаны ким айдап келди? Сиз? Закон основаниясыз айдап келдиңиз. Айырмасы жок, эси бербесе аны портал менен. Портал менен өтөсүз. Тура. Портал мастын кесене беришиз. Жоқ онда. Сөз жоқ анда. Камераң өшірілер ғой. Емелем өзіне. Сиз өзүн айтасыз. Порталга төлөнбөйт. Портал Официально сүйлөгөндө мен протокол эмес. Анда сиз кимсиз вообще? Сиз кимсиз бияктан? Биз башка билишпей келдик. Сиз кимсиз? водитель досу. Дос болосузбу? Мен анда ошо сизге мен официально сүйлөп атам. Портал жеткисе, портал акчасы платит нарушитель. Анан ошого макул болсо, бизде айырмасы жок. Порталдын акчасын төлөйсүз. Ошо добавок төлөйсүз. Ошол керекпи? Давай-ка. Анткени бул кодекс о нарушениеда бул жазуу. А? Не себеппен ошону айтып калдым. Себептен? Кодекс о нарушенида ошо жазылды. Ой, байке андай. Камера жигит, сага сөзүн кабыл кылсың, жигит. Алып берсең сен. Иште мындай байкап эме кылса. Жоқ. Бияка эметкенин менен бизди алып кетесиз да машинаны. Чынбы? Кайсы? Машина кайсы таянып? Таянып. Ошону немен алып? Мен чекмес. Мен сизге түшүнөр атпаймынбы? Мына бияк сотрудник бар. Без согласия. Немеч, без согласия. А эмнеге? Кандай эмне? Мындай. Мен алып кетпейсиз. Жок, 31-чи статьяда жазылды. Машина стоянып койлар. А эмнеге машинаны алып отур? Чөмнө. Чему депчи? Машинанын номерин тартып кой. Машинанын номерин тартып кой. Бияқты да тартып кой. Чынбы? Тартыңыз номерлерди. А эмнеге бияк менен тияк менен? Тартыңыз бул номерди тартыңыз. Давай. Силерге мына эме бар го? Я ушул пьяный Жок, жок, за рулем мына инспектор. Жок, Если он, допустим, он ему машину не доверяет, сен бу жака доверяешь машину?
эвакуатор. Бербейт мына. Эвакуатор платный. Платный. Сразу Сіз төлейсіз. Ким төлейт? А что, андан ким төлейт, андан уже дальше уже. Ошондо Хорошо? Макул. Ошондо согласен? Ана смотрите, карагыла. Жок, маяк алып кетип атабы. Ошондо бияк төлөйбү, сот төлөйбү өзү билет. Сен кетесиңби? Яны менен карман отоо болду. Жаман эме болгондой болот. Байке, машина отырыңыз. Отуруп туруп. Ай, алдыбыз. Бирок сен айда бар. Машинанын жанына бара. Тұрыңыз бар ма? Байке, сіз машинаңызды тияққа эмеге паркировканы өткөрүп бересиз, кайранын немесинде коерум болду, сиз бошсаңдар. Просто машинаңызды өткөрүп бересиз да тияққа охранага. Ары бери болуп туруп, унаа айып токтотуучу жайына алынып келинди. Бул жерден тийиштүү протокол түзүлүп, айып кагазы айдоочунун колуна карматылды. Почему? Бизге наркология борборунда мас абалдагы айдоочу инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп жатат деген маалымат түштү. Айтылган дарекке дароо келгенибизде, бул айдоочу чындап эле бир топ убакыттан бери наркологияга кирбей жаткан экен. Эчтеке алган жокмун. Отырып тұр, бияқтан жүресің, отыр. Сосын отыр, тынч. Акыры аягында ичкери киргенде да айдоочу бир орунга тура албай кайра-кайра сыртка чыгып кетүү аракетинде болду. Azıcık çıkıp çıkalım orada. Azıcık. Videoda akırın olup başladık. Özün özüne lazım programı. Çekimini duyuyorsunuz. Andayla şova yürüyüp kuzu oynar kuzu. Hey, yürüyüş ya, yemek peç. Hadi. Hey, kim? Benimki çok yürüyüp baş normalde. Evlilik babay tekim Yürüyüş normal. Hey. Şimdi aç balık.
Böyle, tamam tamam. Özüm bunu. Normal televizyon çıkın gelmese normal gülüp atırın ketesin. Özüm bunu problem. Gülüp açsın. Hey gülüp Ага, açsın. 2 минута. Hey, arkası kılgan çuç. Ekmek bozu. Bunlar bu çatırın ben bilmem tutarım. Bu yaptım. Televizyon çatırın. Anda gülüp zaman. Söp. Çarbaça. Kartolojime taktım. Özüm problem oldu. Olur. Ya yürüyüş bunu da böyle anlıyor musun? Şuna bak. Ne gülüyor yapsın? Ya yürüyüş yapsın. Бәрі болды. 2 минут төлеш керек бәке. Не іштіңіздер, қанша іштіңіздер? Мен бір пивочка. Қанша? Bir 1 литр пиво. bir телечки кепті. Niye toydan içtin, cebinde içtin? Toydan. 지금 이름 이렇게 조사하세요. Böyle ben kontrol. Ақша алып неске жоқ қылмасын. Машина тек болды, штрафсай бере тұрасың машинасы. Айдачу Соколов районында ошо по улице Фрунзе келаптыр. Ошо рейд маалында Чуйск областынын батальону рейд болуп аткан. Ошондо мына нетсек ошо тосок ошо мас абалында келип тойдон келаптыр. Дальше ошо наркомик алып алдык, сабылып кеттик. Стайын койдук, материалдарды тартып беребиз. Ал эми бул айдоочу Бишкек шаарынан кармалган. Себеби айдоочуну жол тескөөчүлөрү тосуп токтоткондо андан спирт ичимдигинин жыты жыттанып жаткандыктан наркология борборуна алып барып текшерүү керек болгон. Баса белгилей кетчү жагдай. Бул айдоочу Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда иштейт деген маалымат бизге жетти. Бул жанагы эчтеке деген. Травма отрицаешь. Туурабы? Со слов пил пиво деген. Туурабы? 0,3 деген. Да, 0,3. Запах у тебя прям на расстоянии идет. То, что мы провели рапопорт, это биохимический анализ. Положительный, резко. Я даже не стала писать резко. Зачем вообще? Как зачем? За рулем в нетрезвом состоянии. Расписывайся. Он не У тебя фотографируют, тебе еще мало этого, да? Чтобы на весь интернет показали. Я сен судьясын білесің бе бір күшін. Я сен судьясын білесің бе бір күшін. Ничего не боятся. Наркология борборунан айдоочунун мас абалда экендиги тастыкталды. Унаасы айып короосуна багытталды. Айып кагазы колуна карматылды. Кыстырма катары айта кете турган болсок, сот кызматкери мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү, өзүнүн да өзгөнүн да өмүрүнө коркунуч келтирүү дегендик. Ал эми чынында сот кызматкери деген мыйзамдан аша чапкандарга өкүм чыгаруу менен жана ошондой эле адилеттикке баштай тургандардан эмеспи? Bir 1959 жылы туулган Пак Олег Сергеевичке тез аранын ичинде жардам керек. Себеби анын сол бутунун жамбаш сөөгүнө операция жасоо каралууда. Бирок бул үчүн чоң суммадагы акча каражаты дагы талап кылынып жатат.
каржы жагынан жардам бере турган Алектин жакындары дагы жок. Ошол себептен Жумурай журттан кайрымдуу мекендештеринен жардам суроого баргасыз. Кимде ким Алектин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган болсо экрандагы даректер аркылуу байланышып көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.